Мен ойлойм, биз деген мугалимдердин нагрузкасын азайтыш керекпиз. Жанакы толтурган кагаздарын, бумажный бюрократический волокитаны азайтыш керек. Отчетторду азайтыш керек. Анан деген менин практикамда вице-премьер болуп иштегенде ушул ар бир областтын мугалимдери менен биз конференциясы аркылуу онлайн сүйлөшкөндө ушунчалык көп чыгымдар бар экен да. Бир губернатордун орун басарынын тууганы китеп жазса, ошол китепти ар бир мугалимди сатып алгыла деп мажбурлайт экен да. Ошону токтотуш керек, мен ойлойм. Ошондой финансы нагрузкаларды, поборлорду токтотуш керек. Текшерүү счетный палата келсе, директор ылдый жагы мугалим чөнтөгүнөн ошол акчаны чыгарып алат экен. Ошол жагын токтотуш керек. Анан эски заман менен жаңы замандын мындай эмелери, эрежелерди өзгөртөт да адамдардычы. Азыркы тарбиялар мүмкүн тарбияга ата энеси жетишпейт. Бирок деген айып пул салганда кимдин чөнтөгүнө? Колунда жоктун чөнтөгүнө тиет. Колунда барлар үчүн бул трагедия эмес, төлөп коюшат. Үстүнө дагы взятка берип коюшат шаарда мугалимдерге, кээ бир колунда бар ата энелер. Мен балам жакшылап кара деп. Колунда жок болсо өзгөчө мигранттардын балдары. 1,5 миллион мигрантыбыз бар. Ошолордун балдары туугандарында жүрөт. Нервный, суицидтер менен бүтүп атат. Ошолор келип үстүнөн еще чыгым түшсө үй бүлөдөн, вообще ошол миң деген балдарыбыз вообще талаада калат. Я еще за тебя расходы несу деп. Поэтому мен ойлойм, урматтуу коллегалар, бул мыйзам ишке ашпайт. Анан улам эле штраф деп биз негатив болуп баратабыз. Башкача мамиле кылайлычы, мугалимдердин стресстен чыгарып, жашоо шартын өзгөртөлү. Ошондо жакшы болот. Ошондо 10 секунд кош бергиле. Финансы жактан, чөйрө жагынан туура мамиле түзүп берсек, суббота, воскресенье күнү үйүндө эс алган мугалим стресси да жок болот. Балдарга мындай көңүлү да жетет, мамилеси да жетет. Мен бул мыйзамга каршы болуңуздар деп мен чакырат элем. Сыйлайм сиздерди, инициаторлорду, бирок бул туура эмес болуп атат. Рахмат. Элвира Жыргалбековна, биз бул штрафты алып алып, мамлекетти байыталы деген оюбуз жок. Биз болгонуну гана ушу балдар менен мугалимдердин ортосунда отношенияны же болбосо ата эненин милдетин кичине оңдойбуз деген гана мамиледе бул жазылып атат. Биз муну акчаны алып штрафты алып 2000 сом менен бир мамлекет байып кетпейт. Бирок бир балдарга үлгү тартип берсек деген маселеде гана каралып аткан мыйзам бул.